Assalamu alaikum урматтуу спорт көрөрмандары. Менин жана сиздин сүйүктүү КТРК спорт телеканалында волейбол боюнча Кыргызстан чемпионаты уланууда. Жогорку лиганын акырындагы биринчи тур, дал ошол биринчи тур Ош жергесинде өтүүдө жана жогорку лигадагы негизги фавориттердин бири саналган Салам Айлик командасы дагы бир жогорку лигадагы күчтүү командалардын катары толуктаган Кара Көй шаарынан келген Энергетик командасы менен азыр беттеш өткөрөт. Салам Айлик командасы Кыргызстандын 5 жолку чемпиону. Бул жылкы сезондо эми улуттук лигада эмес, жогорку лигада беттештерди өткөрөт. Ал эми анын атаандаштары Кара Көй шаарынан келген Энергетик командасы былтыркы сезондо дагы өзүнүн мыкты оюндары менен көрөрмандардын эсинде калган. Андыктан дал ушул сезондун жүрүшүндө бул эки команда улуттук лигага өтүү үчүн негизги атаандаш жаратат бири-бирине. Анда эмесе бул беттеш Салам Айлик жана Энергетик командалары сиздердин назарыңыздарга салынды. Жана бул беттешти мен Кубанжуман Мединов баяндамачылык милдетти аткарам. Анда эмесе Энергетик командасы экраныңыздардагы сол тарапта көк кара кийим менен, анын атаандаштары Салам Айликтагы кийген формалары окшош. Болгону мынакей либеро оюнчулары эркин оюнчу саналган оюнчулар менен айырмалансак болот. Мынакей сары кийим менен ойын алып барган либеросу бар команда бул Салам Айлик командасы. Ал эми анын атаандаштары либеросу болсо кызыл кийим менен бул оюн талаасына чыккан. Аны эмесе бул беттешке чыккан командалардын курамасы менен таныштырсак, Салам Айлик командасынын курамасы төмөнкүдөй. Биринчи катар саны менен Элеман Сулайманов, үчүнчү команданын капитаны Урмат Капар уулу, төртүнчү Баяман Мурзамамитов, бешинчи Нургазы Баятов, алтынчы Эдил Кадыров, сегизинчи Айзим Кутманалиев, 10-чу Бекзат Акбатов, 11-чи Аспандияр Абитов, 13-чү Роман Шилов. Ал эми анын атаандаштары Энергетик командасынын курамасы төмөнкүдөй. Биринчи Эрбол Базарбаев, экинчи Нуржигит Болотбек уулу, төртүнчү Урматбек Сагыналиев, бешинчи команданын капитаны Шерали Тажибай уулу, жетинчи Темирлан Кудакеев, сегизинчи Эшболот Дүйсөн уулу, тогузунчу Жеңиш Журабаев, 10-чу Адлет Алымов, 11-чи Кылымбек Сабыралиев, 15-чи Нуржигит Аманбай уулу, 17-чи Бексултан Рустамжан уулу, 23-чү Фархат Газиев. Дал ушул Энергетик командасынын башкы машыктыруучусу, ошол эле учурда оюнчусу Жеңиш Журабаев экендигин белгилеп кетебиз. Дал ушул Жеңиш Журабаев 9-чу катар саны менен оюн талаасына чыгып калышы мүмкүн. Азырынча старттык курамда биз Жеңиш Журабаевди көрө элекпиз. Ал эми Салам Айлик командасынын башкы машыктыруучусу, көпчүлүккө белгилүү болуп калган Кыргызстан курама командасынын башкы машыктыруучусу Андрей Анткудинов экендигин айтып кетсек туура болот. Азырынча мынакей Салам Айлик командасы бул беттеште 4-2 эсебинде утуп жаткан учуру жана команданын капитаны Урмат Капар уулу топту оюнга киргизген. Дагы да болсо топ оюнда бул учурда Эшболот Дүйсөн уулу атаандаштарын алдап мыкты аракетке барган жана эсеп саны 1 упайга чейин кыскартты. 3-4. Өтө бир керемет сокку. Эдил Кадыров Кыргызстан курама командасынын мүчөсү, бирок Энергетиктин койгон тоспосу өз ишин мыкты деңгээлде аткарды. 4-4. Дагы бир аракет Эдил Кадыровдун аткаруусунда. Бул ирет дагы анын аракети ийгиликсиз болуп чыкты. Катар менен 3 пайда алган Энергетик командасы эми 5-4 эсебинде бул партиянын жүрүшүндө алдыга чыгууда. Кийинки аракет бул ирет чабуул оң канат менен ишке ашырылды жана Урмат Капар уулу
Esеп санын теңөөгө жетишти. Буга чейин чабуулда ийгиликсиз болуп келе жаткан Эдил Кадыров азыр топту оюнга киргизүүдө өзүнүн аракетин көрмөкчү. Жана бул ирет ийгиликтүүрөөк жана дал ушул аракетинин жардамы менен андан ары Нургазы Баетовдун мыкты реакциясынан кийин эсеп саны 6-5-ке Салам Айыликтин пайдасына өзгөрүлдү. Өтө керемет кубаттуу сокку, бирок өтө эле так эмес. Сөзү дегенде узатылган сокку оюн талаасынан бир топ эле алыска кетип калганын байкадык. Салам Айылик командасынын кезектеги чабуулу бул жерде өтө ийгиликтүү болуп чыккан жок. Андан ары экинчи сызыктан келип сокку узаткан энергетиктин оюнчулары ал аракетти дагы азырынча командасын упай алып келелек. Дагы да болсо оюн талашта эки команда тең коргонууда мыктылыгын көрсөтүүдө. Экинчи сызыктан чабуул бар жана бул жерде өтө мыкты аракетин Баяман Мурзамамитов көрдү. Жана эсеп саны 7-6 Салам Айыликтин пайдасында. Жана Салам Айылик командасында либеро оюнчу Элеман Сулаймановдун ордуна азыр Роман Шилов чыгууда. Жана бул ирет дагы Салам Айыликтин тосбосу азыр өз ишин так аткара алган жок. Анын жыйынтыгында эсеп саны кайрадан теңелди 7-7. Азыр чыгарып берген топ жана Роман Шилов командасын кайрадан алдыга сүрөдү. 8-7. Энергет командасы азыр чабуулга барат жана мыкты деңгээлде топту тосууга аракетин көрүштү. Бул жерде Салам Айыликтин оюнчулары дагы да болсо коргонууда өздөрүнүн мыкты аракетин көрүүдө. Ошол эле учурда энергетиктин коргоочулары дагы жаман эмес. Бул жерде Роман Шилов тосмодо өзүнүн ишин мыкты деңгээлде аткарды жана эки упай айырмачылыгында азыр Салам Айылик командасы алдыга чыкты 9-7. Дал ушул Роман Шилов бүгүнкү күндө Салам Айыликтин гана эмес, жалпы эле Кыргызстандын курама командасынын лидер оюнчуларынын бири экендиги белгилүү. Андыктан Роман Шиловго каршылыкты жаратуу энергетик командасы үчүн кыйын иштерден бири. Эсеп саны 17. Дал ушул учурда энергетик командасынын башкартуучусу Жеңиш Журабаев тыныгууну алды. Алгачкы ирет дал ушул волейбол боюнча Кыргызстан чемпионаты өтүп баштагандан бери Салам Айылик командасы алгачкы 5 ирет чемпион аталган. Бирок андан кийин алар чемпиондук үчүн ат салыша албай келе жатат. Азыр болсо жада калса жогорку лигага да түшүп калды. Жана жогорку лиганын алкагындагы биринчи турдун биринчи беттешинде алар сенсация жаратып Чаткал командасына 1-3 эсебинде утулуп калган. Демек Салам Айылик командасында азыр бардыгы жакшы деп айта албайбыз. Бирок ошентсе дагы андан кийинки эки беттеште Салам Айылик командасы ийгиликтүүрөөк болуп, атаандаштарын жеңүүгө жетишкен. Тагыраагы экинчи оюнда биринчи турдун алкагында өткөрүлгөн Кадамжай командасын жеңип алууга жетишкен. Андан кийинки оюнда Салам Айылик Алабукага эч кандай мүмкүнчүлүк бербей, ишенимдүү түрдө жеңишке жеткен. Андыктан буга чейинки 3 оюнда алар 2 жеңиш жана 1 жеңүүлү бар. Жана бул оюнда алар
Каракөл шаарынан келген Энергетик командасын утуга аракетин көрдү. Азырынча ийгиликтүү 11-9 жана Энергетик командасы өзүнүн атаандаштары тарыхы күч команда экенине карабастан мыкты деңгээлде туруштук берүүдө. Азыр ортодогу айырмачылык болгону 1 упай. Дагы да болсо топ талашта экинчи аракет менен чабуулга барат. Жана коргонууда Энергетиктин оюнчулары мыкты. Жана кийинки аракет менен чабуулга барат. Бул ирет Роман Шилов акыры упайды командасына алып келип берди. 12-10. Жана Роман Шилов азыр өзү топту чыгарып берет. Коргонууда дагы да болсо мыкты Саламайктин оюнчулары. Бирок экинчи аракет менен азыр чабуулга барган Энергетиктин оюнчусу топко таамай тие алган жок. Кийинки аракет жана бул учурда упай кайрадан Саламайлык командасынын пайдасында. 13-10. Роман Шилов. Жалпы эле Кыргызстандын чемпионатында катышып жаткан оюнчулар нече эң узун оюнчулардын катарына кирген Роман Шилов топту оюнга киргизет. Анын соккусу өтө деле кубаттуу эмес, бирок так эң негизгиси жана караңыздарчы өтө бир керемет реакцияны Баяман Мурзамамбетов ишке ашырган. Бирок анын бул аракетинде Элжен бузуу менен жүргөндүгүн калыстар белгиледи. Анын жыйынтыгында упай эми Энергетик командасына жазылды. Нургазы Баятовдун узатылган соккусу атаандаштары үчүн кыйынчылыкты жаратты. Дагы да болсо Саламайник командасы алдыда 14-11. Бул жерде топту кабыл алууда Бексултан Рустамжан уулу ишенимсизирээк беттеш оюн алып барып койду бул жерде. Анын жыйынтыгында упай бул учурда атаандаштарына жазылды. Тосмодо өзүнүн ишин Нургазы Баятов мыкты деңгээлде аткарып, командасына керектүү упайды алып келип берүүдө. Жана биринчи партиянын жүрүшүндө азыр ишенимдүү түрдө Саламайлык алдыга чыгууда. Бул ирет Бексултан Рустамжан уулу эч кандай бир ката жол берген жок. Жана анын бул аракети акыры командасына ийгилик алып келип берди. Бексултан Рустамжан уулу өтө ишенимдүү түрдө топту кабыл алган. Бул ирет андан ары анын өнөктөштөрү анын аракетин мыкты деңгээлде аягына чыгарып упай алып келип берди. Экинчи сызыктан соккуну Урмат Капар уулу аткарды, бирок анын узатылган соккусу оюн аянтчасынын сырткы бөлүгүнө орун таап, атаандашына упай жазылды. Экинчи ирет мындай аракетти жасайт Урмат Капар уулу. Бул ирет дагы соккусу өтө кубаттуу болгон, бирок бул ирет ортодогу топ атаандаштарынын оюнчусуна тийип, андан ары оюн таласын таштаган. Андыктан Саламайник командасына жазылат бул упай. 17-13. Жана бул жерде Саламайниктин оюнчулары бири-биринин түшүнө алышкан жок. Ошол эле Эдил Кадыров жана Урмат Капар уулу.
Және өте керемет. Аспандияр Абитов. Атандасын құрған тосмосын алдап жөн ғана жай бош аймаққа топты ұзатуға жетішкен. 18-14. Бексұлтан Рустамжанұлы бұл жерде қотты соққы жасағынған өніктіштері ыңғайлы деңгейде пас шығарып бер алған емес. Бірақ ошентсе дағы азар топ қайрадан Саламайник командасында мұқты мүмкіншілік бар болчу. Бірақ бұл рет Аспандияр Абитовтың ұзатылған соққысы игіліксіз. Дағы да олса бірінші партияны сақтап қалу үшін энергетиктің ойыншылары болған күч әрекетін жұмшап жатқан учуру. Роман Шилов ақыры бұлор шығарып беруіні мұқты деңгейде атандаш тарапқа өткір алды. Екінші әрекет жана бұл рет Аспандияр Абитов командасына 19-ші пайда алып келіп берді. 19-15. Жана Баяман Мурзамамитов. Ан ұзатылған соққысын өзге кезегінде Ербол Базарбаев мұқты деңгейде тосуға жетішкен. Бірақ андан кейінгі чауылдар энергетик командасының атқарусында Саламайниктің қорғаушылары үшін қиыншылықты жаратқан жоқ. Тескерінше Саламайниктің ойыншылары контр чауыл жасап командасына 20-ші пайды алуға жетішті. 20-15. Жана азыр топты ойынға Баяман Мурзамамитов кіргізмекші. Бексұлтан Рустамжанұлы мұқты деңгейде топты тосқан, андан дара өзі бұл әрекетті жиынтықтап 16-ші пайды командасының есебіне жазды. Дал ушул жогорку лигадағы күчтүү деген эки команда Саламайник және энергетик командасын ойынын көрүш үчүн албетте көрөрмандар көбүрөөк келген башка оюндарга салыштырмалуу. Албетте дал ушул Ош шаарында жайгашкан өспүрүмдөрдүн спорт мектебинде жогорку лига жана улуттук лиганын алкагындагы беттештер уланууда. Жана албетте улуттук лигадагы оюндарды көрүү үчүн көрөрмандардын 90% да ошол улуттук лиганы көрүп жаткан учуру. Бирок ошентсе дагы дал ушул беттешти көрүш үчүн көрөрмандардын саны көбүрөөк башка жогорку лиганын алкагындагы оюндарга салыштырмалуу. Дагы да болсо Саламайниктин чабуулу ийгиликсиз бул рет жана анын жыйынтыгында энергетик командасы ортодогу айырманы уламдан улам азайтып бара жаткан учуру. 17-21. Бексултан Рустамжанұлы бул рет өтө керемет сокку, кубаттуу соккуну ишке ашырды жана 18-чи опай энергетик командасы үчүн жазылат. Жана Бексултан Рустамжанұлы өзү азыр топту оюнга киргизет. Жаман эмес, бирок ошентсе дагы азыр чабуул жасаганга Саламайник командасында мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жана Урмат Капар уулунун узатылган соккусу атандаштарынын тосмосуна тийип, андан ары оюн таласын сырткы бөлүнөн орун алган. Андыктан упай Саламайниктин пайдасында 22-18. Дагы да болсо чабуул жасаган мүмкүнчүлүк бар жана Эдил Кадыров эсепти 23-18-ге өзгөртүп койду.
Романшиловдун экинчи ирет катары менен топту чыгарып берүүсү. Бул ирет ийгиликсиз. Гадилет Алымов топту дал ушул оюнчу азыр топту оюнга киргизет. Жана Энергетик командасынын тосмосу азыр топтун мезин кайтаргандыгы менен дал ушул тосмодон жардам менен топ оюн аянтчасынын сырткы бөлүгүнө кетип калган. Андыктан азыр сет point 24-19. Жана сет point жок дегенде дагы бир ирет. Bir топ чыгарып берүүгө чейин уланат. Себеби дегенде Энергетик командасы азыркы упайды өздөрүнүн капчыгына салды. 20-24 экинчи ирет сет point. Жана ушул учурда чабуул жасаганга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок дагы да болсо койгону да мыкты. Жана андан ары Нургазы Баятовдун узатылган соккусу дагы эмес. 21-24. Экинчи ирет азыр чабуул жасаганга мүмкүнчүлүк бар. Жана бул ирет Нургазы Баятовдун узаткан соккусу оюн аянтчанын ички бөлүгүнө түштү. Жана 25-21 эсебинде Салам Айрик командасы биринчи партияны жеңип алды. Салам Айрик жана Энергетик командаларынын ортосундагы беттеш экинчи партия старт алууга даяр. Биринчи партия Салам Айриктин пайдасында чечилген 25-21 эсебинде. Маалымат иретинде айтып кетсек, бул эки команда жогорку лиганын алкагындагы өзүнүн беттештерин өткөрүүдө. Быйыл жогорку лигада жалпы жонунан 12 команда чемпиондук үчүн күрөш жүргүзүүдө. Жана алгачкы турда 12 команда 2 тайпага бөлүнгөн. А жана Б тайпаларында жана Энергетик жана Салам Айрик командалары А тайпасында жайгашкан. Мындан тышкары бул тайпада Университет командасы, Алабука командасы, Кадамжай жана Чаткал командалары бар. Жана бүгүнкү күндө дал ушул А тайпасындагы лидер командалар бири-бири менен каршы беттеш өткөрүп жатат. Жана экинчи партиянын алкагындагы алгачкы мүнөттөр эсеп саны азырынча 1-1. Энергетик командасынын кубаттуу соккусу Эшболот Дүсен уулу командасына керектүү экинчи упайды алып келди. Энергетик командасынын негизги оюнчусу деп айтсак болот, лидер деп айтсак да жаңылышпайбыз. Бексултан Рустамжан уулу бул ирет атаандашынын узатылган соккусун тосо алган жок. Жана Романшилов эми топту оюнга өзү киргизет. Романшиловдун узатылган соккулары албетте чабуул жасаганында кубаттуу, бирок анын дал ушул топту чыгарып берүүдө өтө бир тобокелдикке барбайт экендигин биз байкодобуз. Себеби дегенде мындан дагы кубаттуу соккуну узатууга мүмкүнчүлүгү бар, бирок бир гана анын негизги максаты так жана таамай соккуну атаандаштары тарапка топту өткөрүү болуп саналат. Жана бул ирет кубаттуу сокку жасаганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Эми гана кубаттуу соккуну Салам Айриктин оюнчусу Эдил Кадыров аткарган. Бирок Энергетик командасыны тургузган, эки оюнчудан турган тосмо өз ишин мыкты деңгээлде аткарып койду. Эсеп саны 3-3. Гадилет Алымов
Toptu çıkarıp berет жана өтө мыкты деңгээлде Салам Аликтин оюнчулары акылга салып топту бош аймакка узатууга аракетин көргөн, бирок ал жерде Эдил Кадыров эреженин алкагынан тыш аракетке барган. Андыктан дагы болсо энергетик командасы азыр топту оюнга киргизет. Өтө бир керемет көрүнүш. Нургазы Баятовдун кубаттуу ошол эле учурда таамай соккусун көрдүк. Азырынча Тосму өз ишин мыкты деңгээлде аткарды. Жана бул ирет Бексултан Рустамжан уулу экинчи сызыктан пайп соккусун узаткан, бирок ал аракет ийгиликсиз. Аныктан Салам Алик командасы азыр кайрадан 5-4 эсебинде алдыга чыгууда. Жана азыркы көрүнүштөн кийин эсеп саны кайрадан теңелүүдө. Эшболот Дүсөн уулунун соккусу мылтыктан ок атылгандай эле тездик менен келип атаандаштын аянтчасынын жерине тийди. Андыктан эсеп саны 5-5. Бексултан Рустамжан уулу командасын азыр алдыга сүрөп чыгарууда. Анын узатылган соккусун Салам Аликтин кибер оюнчусу Элеман Сулайманов канчалык аракет кылбасын мезин кайтара алган жок. Өтө керемет энергетиктин либеро оюнчусу Эрбол Базарбаевдин эрдигин көрдүк. Жана анын эрдиги азыр командасына упай алып келип берди. Албетте бул учурда упайды эми энергетиктин оюнчусу алып келгенине карабастан либеро оюнчусу Эрбол Базарбаевдин эрдиги болбосо бул упайда болмок эмес. Эдил Кадыровдун узатылган соккусу энергетиктин тоспосун жарып өттү. Жана кайрадан эсеп саны өзгөрдү. 6-7. Эдил Кадыров топту оюнга киргизет жана анын аракети ийгиликсиз. Экинчи партиянын жүрүшүндө азыр энергетик командасы 2 упай айырмачылыгында алдыга озуп чыкты. 8-6. Кайрадан Бексултан Рустамжан уулу турузга Тосмо өзүнүн сөзүн айтып эсеп санын 9-6 айландырууда. Демек азыр Салам Алик командасына мүмкүн тыныгуу керектир. Бирок Андрей Анткудинов азыр тыныгуу алганга шашпайт. Байкап тургайлы, азыр кийинки аракетине мүмкүн упайды алып келиши мүмкүн. Урмат Капар уулу кубаттуу соккуну узатып, Эрбол Базарбаевга эч кандай мүмкүнчүлүк калтырган жок бул топту тосуу үчүн. Нургазы Баятов топту оюнга киргизет, бирок анын аракети азырынча анын командасына упай алып келелик. 17-3 упай айырмачылыгында энергетик командасы азыр алдыда келе жаткан учуру. Бир аз ишенимсизирээк топту кабыл алууда. Бирок ошентсе да сокку жасаганга жетишкен. Жана Бексултан Рустамжан уулунун өтө бир керемет соккусуна туруштук бергени менен андан ары Урмат Капар уулунун аткаруусундагы чабуул ийгиликсиз. 11-7. Бул ирет жөнөкөй жерден Нуржигит Аманбай уулу катага жол берип койду.
Анын топту чыгарып берүүдө жай гана атаандаштарынын аянтчасын өткөрүп коюшу керек эле, бирок анын кубаттуу соккусу оюн талаасынан бир топ эле алыска түшүп кетти. Дагы да болсо Саламайлык командасына азыр чабуулга барууга мүмкүнчүлүк бар жана эсеп санын дагы да болсо кыскартууга жетишти. 9-11. Жана бул жерде Баяман Мурзамамитов кубаттуу дагы эмес, ошол учурда так дагы эмес чыгарып берүүнү жасап койду. Анын жыйынтыгында бир упайды белек иретинде атаандаштарына ыйгарды. Урмат Капар уулу эсеп санын дагы да болсо кыскартат. Жана бул ирет Аспандияр Битов өтө бир керемет чыгарып берүүнү жасады жана эс жасоо менен ортодогу айырмачылыкты бир упайга чейин кыскартты. 11-12. Бексултан Рустам Жануулу узатылган сокку командасына кезектеги упайды алып келип берди. Бул жерде Урмат Капар уулу топту асманга учуруп жиберди, ачык айтканда. Жана Энергетик командасы азыр 14-11 эсебинде экинчи партияда алдыга озуп чыкты жана уламдан улам экинчи партияны өзүнүн капчыгына жазууга жакындап барууда. Бирок мындай сценарий Саламайлыктын оюнчуларына жакпайт. Андыктан ортодогу айырмачылыкты кыскартуу менен алек. Эдил Кадыров акыркы аракети менен эсеп санын 2 упайга чейин кыскартты. 12-14. Бул жерде азыр Энергетиктин оюнчулары жүрөккө жерден бири-бири түшүнө алышкан жок. Анын жыйынтыгында Саламайлык аларга мыкты чабуул менен жооп берди дагы. Ортодогу айырмачылыкты дагы да болсо бир упайга чейин кыскартууга жетишти. 13-14. Эшболот Үсөнү уулу эсепти 15 оюнчу өзгөрттү. Энергетик командасы экинчи партияда 25 упайды чогултуунун аракетин көрүп жатат. Ал эми Саламайлык атаандаштарын көпкө узатпай эсепти теңөө үчүн аракетин кылып жатканын байкоодобуз. Ортодогу айырмачылык 3 упайга чейин жетти. 16-13 Энергетиктин пайдасында. Жана дал ушул учурда Андрей Анкудинов Саламайлыктын башкы машыктыруучусу тыныгып алды. Он 16-13 эсеп Энергетиктин пайдасында. 14-16 айланды. Нургазы Баятовдун жардамы менен. Урмат Капар уулу команданын капитаны топто оюнга киргизет. Андан кийин узатылган сокку Эшболот Үсөнү уулунун аткаруусунда өтө кубаттуу, ошол учурда таамайдагы болуп. Анын жыйынтыгында Энергетик командасы азыр 17-14 эсебинде дагы да болсо алдыда келе жаткан учуру.
Edil Kadırov өтө кубаттуу сокку менен ортодогу айырмачылыкты дагы да болсо 2 пайга чейин кыскартты. 15-17. Жана Edil Kadırov азыр өзү топту оюнга киргизет. 15-17. Жана бул ирет Edil Kadırov топту оюнга киргизүүдө катага жол берди. Жана мындай каталарга жол бере берсе, анда Салам Алик азыр экинчи партияны атандаштарына алдырып коет, өңдөнөт. Нургазы Баетов ортодогу айырмачылыкты 2 пайга чейин кыскартты. 16-18. Бирок энергетик командасынын оюнчулары ортодогу 2-3 упайлык айырмачылыкты сактап келүүдө. Жана Романшилов канчалык аракет кылбасын, топту атандаштары тарапка өткөрө алган жок. Жана ортодогу айырмачылык кайрадан 3 пайга жетти. 16 упай Салам Алик командасынын пайдасына болсо, 19 упай энергетиктин эсебинде. Романшилов эсепти кайрадан 2 пайга чейин кыскартат. 17-19. Илиман Сулайманов, либер оюнчусу Салам Аликтин азыр өзүнүн өнөктөштөрүнө мыкты деңгээлде жардам берди. Азыр топту аз жерден өздөрүнүн карамагына өткөрүп алууга аракет кылган. Бул жерде Романшиловдун колу торчого тийип калган. Анын жыйынтыгында кезектеги 20 упай энергетиктин пайдасына чечилет. 20-17. Урмат Капар уулу эсеп санын кыскартат. Бүгүнкү күндө ачык айтышыбыз керек, Салам Алик командасынын чабуулдары өтө мыкты, бирок коргонууда көбүрөөк катага жол берүүдө. Анын жыйынтыгында азыр 2 упай айырмачылыгында Салам Алик жеңилип жатканын билсек болот. Бексултан Рустамжан уулу эсепти 21-18 айлантты. Жана чагымда бул партияны эми энергетиктин оюнчулары колунан чыгарбайт, өңдөнөт. Азыр эми кезектеги тайм-аут. Бексултан Рустамжан уулу топту оюнга киргизет. Анын бул аракетти кайсыл команданын пайдасына чечилет чогуу биргеликте байкап туралы. Өтө мыкты деңгээлде uzatылган сокку Урмат Капар уулунун аткаруусунда. Анын жыйынтыгында эсеп саны 19-21 өзгөрдү. Дагы да болсо топ талашта, жана Бексултан Рустамжан уулунун узатылган соккусу бул ирет таамай болуп чыккан жок. Анын жыйынтыгында эсеп саны 20-21. Романшилов дагы да болсо эсеп санын теңөө үчүн аракеттин көрүп жаткан мезгили. Тосмо өз ишин аткарды, бирок азыр экинчи аракет менен чабуулга барат. Жана бул ирет ийгиликтүү. Кылымбек Сабыралиев командасынын керегинде жарады ушул жерден. Эсеп саны 22-20.
Коргону да өтө мыкты. Бирок ошентсе да азыр экинчи теп менен чабуулга чыгууга даяр. Эдил Кадыров эсеп санын дагы да болсо кыскартат. 21-22. Салам алейкум оюнчулар, өтө акылга салып мыкты бош аймакка топту узаткан, бирок азыр Нургазы Баятов бул ирет чабуулга чыгып бара жатып катага жол берген. Анын жыйынтыгында ортодогу айырмачылык кайрадан 2 упай 23-21 энергетик пайдасында жана экинчи бөлүктүн жыйынтыгында азыр энергетик командасы жалпы эсепти теңеп коюуга жакын келүүдө. Энергетик командасында топ Эшболот Үсөн уулу азыр топту оюнга киргизет. Анын командасы экинчи партияны жеңип алууга жакын барууда болгон. 2 упай гана керек. Жана бул жерден Салам алейкум оюнчулары катага жол берди. Алар топтун багытын туура аныктай алган эмес. Жана сет point 24-21. Жана кубаттуу соккуну өз учурунда Эрбол Базарбаев тоса алган жок. 22-24. Топто Эдил Кадыров. Анын узатылган соккусу так эмес. Жана анын жыйынтыгында экинчи бөлүк 25-22 эсебинде энергетиктин пайдасында чечилди. Демек биз жок дегенде 4 партия бүгүн оюн көрөбүз. А мүмкүн 5-чи партияны дагы көрүп калышыбыз ыктымал. Анда эмесе, урматтуу көрөрмандар, биз Салам алейкум жана энергетик командаларынын ортосунда беттешти көрүүнү улантабыз. 3-чү партия, алгачкы 2 партия өтө бир кызыктуу таризде орун алганын чогуу биргеликте көрө алдык. 25-21 биринчи партиянын эсеби Салам алейкумдун пайдасында чечилген. Экинчи партия 25-22 энергетик командасы жеңген. Эми 3-чү партия өтө бир чечүүчү ролду ойной турган партия деп айтсак болот. Жана 3-чү партияда Салам алейкум командасындагы оюнчу 10-чу катар санында оюн алып турат Бекзат Акматов биринчи мүнөттөрдөн барып оюн таласына чыккан байкоодобуз. Жана 3-чү партия башталар замат Салам алейкум командасы алгачкы упайды алганга жетишти. Эшболот Үсөн уулу энергетиктин оюнчусу азыр катага жол берди. Бош аймакка топту акырын узатам деп ал оюнун сырткы бөлүгүнө топту узатууга жетишти. Дагы да болсо ошол эле оюнчу Эшболот Үсөн уулу ийгиликсиз болуп чыкты. Анын чабуулдагы узаткан соккусу Салам алейкум тосмосуна тип. Андан ары топ өздөрүнүн аймагына түшүп калды. 3-0 эсеп. Жана азыр Роман Шиловдун тосмодогу аракетинен кийин эсеп саны 4-0гө айланууда. 3-чү партияны өтө бир ишенимдүү түрдө Салам алейкумдун оюнчулары баштоодо. Жана дагы бир ирет Эшболот Үсөн уулунун аткаруусундагы чабуул, анын соккусу бул ирет дагы оюн таласын сырткы бөлүгүнөн орун алды. 5-0.
Бексултан Рустамжан уулу. Анын узатылган соккусу да тосмого тийди жана эсеп саны 6-0. Жана бул учурда албетте Энергетик командасынын машыктыруучусу Жеңиш Жүрөбаев өзүнүн алгачкы тыныгуусун алат. Өзгөчө мынакей жогорку лиганы көрүү үчүн дагы көрөрмандар келгени бул да жакшы. Жишан ошол учурда биз улуттук лиганын алкагындагы беттештерде байкасак, ал жакта кичинекей эле залда 1000ге жакын адам топтолуп жада калса, бут коерго жер жок болуп калганын байкоодобуз. Бул деген эми волейбол биздин өлкөдө массалык түрдө өнүгүп жатат дегенди билдирет. Ооба. Көк бөрүдө дагы ушундай аңшылактар болот. Волейболдо дагы ушундай аңшылактар болду акыркы жылдары. Ошол эле күрөш боюнча Кыргызстан чемпионатында, футбол боюнча Кыргызстан курамасы ойноп жаткан кезде акырындап Кыргызстанда спорттун бардык түрү деп айта албайбыз, бирок негизги түрлөрү өнүгүп келе жатканы, ошол учурда спортту сүйгөн адамдардын саны да көбөйүп, спорттун чыныгы фанаттары көбөйүп жатканы, Кыргызстан спорттук өлкөгө айланууга жакшы мүмкүнчүлүгү бар экенин далилдөөдө. Жана бул жерде азыр Бекзат Акбатов өтө кубаттуу соккуну жасашы керек беле деген суроо жарылат. Себеби дегенде топтун бийиктиги ыңгайлуу эмес болчу чабуул жасаганга. Бирок ошентсе дагы азыр эсеп саны 1-8. Салам алейк, ишенимдүү түрдө алдыда. Роман Шилов ортодогу айырмачылыкты кайрадан жогорулатат. 9-1. Жана Энергетик командасында азыр тыныгуу дагы жардам бербей жаткан учуру. Эми алмашуу болот, мүмкүн да ушул алмашуу азыр командага жардам бериши мүмкүн. Фархат Газиев оюн таласына чыкты. Фархат Газиевдин азыр аракеттерин байкап турайлы. Ал учурда Роман Шилов топту оюнга киргизет. Андан ары өтө кубаттуу сокку. Роман Шилов коргонууда дагы өтө күчтүү экендигин көрсөтүүдө. Урмат Капар уулу команданын капитаны. Эсеп санын 11-ге айландырды. Роман Шилов дагы да болсо топту оюнга киргизет. Жана бул эле ортодогу торчо Энергетик командасында жардам берди. Адилет Талымов топту оюнга киргизет. Коргонууда Салам алейкум оюнчулар мыкты. Андан ары Нургазы Баетов өзүнүн кубаттуу соккусу менен командасына кезектеги упайды алып келип берди. Урмат Капар уулу анын узатылган соккусун кабыл алуу бир аз командасына кыйынчылыкты жаратып койгон. Бирок ага карабастан Энергетиктин оюнчулары чабуул жасаганга жетишти. Жана кубаттуу узатылган соккуну Эляман Сулайманов тосо алган жок. Бул жерде топту оюнга киргизүүдө Эшболот Үссөн уулу катага жол берди. Анын жыйынтыгында ортодогу айырмачылык дагы да болсо 9 упайды түзүүдө. 12-3. Бул жерде пас чыгарып берүүдө Энергетиктин оюнчусу катага жол берди. Ал пас чыгарып берүүнүн ордунда топту оюн таласынын сырткы бөлүгүнө узатып жиберди. Бекзат Акматов
Топты ойынға кіргізген, андан ары атандашының чабуылы игілікті түрде ішкі ашты. Жана есеп саны 4-13. Üçüncü bölük hazır işenimde ötürdü. Салам Айриктин пайдасына чечилүүдө. Жана ошол учурда Салам Айрик командасында мына дал ушундай энергетиктин оюнчуларынын өздөрүнүн ката кетүүсү жардам берүүдө. Жөн гана топту кабыл алууда, кубат эмес соккуларды ошол жерде топту оюнга киргизүүдө, жөнөкөй каталарга жол берүүдө. Дагы да болсо топ оюнда, жана бул жерде Роман Шилов өтө бир мыкты реакциясы бар экендигин далилдеп, эсеп санын 15-4-кө өзгөрттү жана дагы буда болсо тайм аут. Нургазы Баятов өзүнүн командасынын жеңишчилик жолун андан да улайбы чогуу байкап туралы. Өтө бир мыкты деңгээлде топту оюнга киргизүү жана эйс. Эсеп саны 16-4. Энергетик командасынын эмне болду азыр мен да түшүнбөй турам. Экинчи партияда мыкты деңгээлде атаандаштык жараткан, эле үчүнчү партияда дээрлик атаандашына туруштук бере албай жаткан учуру. 5-16. Көтөрүп бар Роман Шилов. Караңыздарчы, Роман Шилов жай гана топту узаткан жана бул учурда Фархат Газиев өз учурунда ал топтун мизин кайтара алган жок. Он 7-5. Дагы да болсо жана бул жерде эмне кылды? Жай гана топту узаткан Салам Айриктин оюнчусу. Ал учурда Эрбол Базарбаев менен Фархат Газиев кимне карап турган? Түшүнүксүз. Жана бул жерде Бексултан Рустамжанов азыр өзүнүн өктөштөрүндө бир аз тоскоолук жаратып койгондой, бирок азыр коргонууда дал ушул Бексултан Рустамжанов ийгиликтүү болуп чыкты. 6-18. Чабуулга Салам Айриктин оюнчусу Урмат Капар уулу барды жана ийгиликтүү. 19-6. Аспандияр Абитов азыр топту өзүнүн колуна алды жана оюнга топту ушул оюнчу киргизет. Энергетик командасы чабуулга барат жана бул ирет ийгиликтүү. 19-7. Салам Айриктин пайдасында. Эми Бексултан Рустамжан уулу албетте анын да маанайы түшүп калгандай. Себеби жалпы эле энергетиктин оюнчулары бул партияны сактап калуу дээрлик мүмкүн эмес экендигин байкоодо. Азыр Салам Айриктин либер оюнчусу Элеман Сулайманов катага жол берди. Билбейм, анын пикиринде топ аянттын сырткы бөлүгүнүн ордун алыш керек эле, бирок жөнөкөй көз менен караганда топ аянттын ичине түшөөрү белгилүү эле болчу. Дагы да болсо топ Салам Айрик командасында жана Бексултан Рустамжан уулу өтө бир кубаттуу соккуну токтотууга жетишкен менен анын өнөктөштөрү анын аракетине баалай алган жок. 28
Роман Шилов топты ойынға кіргізмекші. Роман Шилов қорғануда дағы долсы мықты. Андан ары Аспандияр Абитов 21-ші ұпайды командасын алып келіп берді. Роман Шилов бұл реттағы өте бір мықты деңгейде топты шығарып берген, бирок энергетикалык топты тостудағаннан ары Адилет Алымовтың жардамы менен чауылға барып, есеп санын жоқ дегендеме бір ұпай болсы да қысқартқанға жетішті. 9-21. Қараңыздар, өте керемет соққы. Бекзат Акбатов ұзатылған соққы. Екі кишеден тұрған Тосмоның ортасынан жарып өтіп, командасына кезектегі ұпайды алып келіп берді. Демек, бұл жерде Тосмо тура емес құрылған. 22-9. Дағы да олсы. Саламайлық командасының ойыншылар игілікті Баяман Мурзамамитов. Есеп санын 23-9-қа айландырды. Урмат Қапарұлы команданың капитаны топты ойынға кіргізеді. Жиназыр энергетик командасының ойыншылары емне болып жатқаны ешкімге түшініксіз. Сөй дегенде алардың маңайы 100% түшіп қалғандай. Әлбетте ортадағы мұншалық чоң айырмашылық деме қысқарту мүмкін емес екенін алар жақсы түшінуді. Бір қошентсе дағы азыр маңайын түшірбей мүмкін моралдық жақтан 4-ші партияға даярданышы жақсы болады. Бұл рет Ешболот Үсенұлының әрекетті игіліксіз, жана есеп саны 24-11, жана сет пойнт. Бекзат Акматов топты ойынға кіргізеді. Жана бұл әрекетті азырынша игіліксіз болып шықты. 24 ұпай менен Саламайлық командасы дағы долсы сақталып қалуда. Әнеме энергетиктің ойыншылары 12-ші ұпайын өздерінің қаптығына салды. Дағы долсы сет пойнт. Жана чауылға азыр Аспандияр Айбитов барды дағы есеп санын 25-12-ге айландырды. Жана біз еме 4-ші партияны көріз. Волейбол спортында ешқандай тең чуу болбойт. Дайыма эки команда ойносо, бирөөсү жеңүүчү, бирөөсү жеңүүчү болуп чыгат. Oyuncular oyun talasında çıkıştı. Hazır emeği Salamaylik jana energetik komandalarının ortasındağı Betteş 4-cü partiya start alууга dayar. Jana kalıslar dağı dayar ekendigin bildirdi. Anemese toptu birinçilerden bolup Salamaylik komandasının oyuncuları kirgizet. Bayaman Murzamanitov. Алғачқы чауыл игіліксіз. Бирок Salamayliktин алғачқы чауылы игілікті. 1-0. Жана Баяман Мурзамамитов экинчи рет топты оюнга киргизет. Жана бул жерде жөнөкөй катага жол берип койду.
топту ортодогу торчодон ашыра алган жок. Эсеп саны 1-1. Жана катага ката менен азыр энергетиктин команда капитаны Шералы Тажибай уулу жооп берди. Жана 2-1 кайрадан Саламайлик алдыда. Аспандияр Абитов топту кабыл алууда азырынча мыкты. Жана андан ара энергетиктин оюнчусу Эшболот Дүсөн уулу кайрадан бул партияда эсеп санын теңөөгө жетишти. 2-2. Бексултан Рустамжан уулу өтө мыкты деңгээлде топту узаткан. Андан ары коргонууда өздөрүнүн мыкты аракеттерин көрүүдө Илеман Сулайманов мыкты деңгээлде топту командасында сактап калган. Анын уландысы катары Саламайлик чабуул жасаганга жетишкен. Кайрадан Саламайлик командасы алдыда 3-2. Роман Шилов топту. Анын топту чыгарып берүүсү атаандаштарына чабуул жасаганга мүмкүнчүлүк берген жок. Ал учурда Нургазы Баетов борбордук бөлүктөн чабуулга барды жана эсеп санын 4-2-ге айландырды. Кезектеги чабуул энергетик командасынын аткаруусунда Адилет Алымов бул ирет ийгиликтүү сокку узатты жана ортодо айырмачылыкты 1 ұпайга чейин кыскартууга жетишти. 3-4. Жана Адилет Алымов өзү топту азыр оюнга киргизмекчи. Жана бул жерде Нургазы Баетов топ атаандаштардын айынчасына болгон кезде топко ээлик кылып сокку узатып жиберген. Анын жыйынтыгында бул эреже бузуу катары саналып упай энергетик командасына берилди. 4-4. Андан ары Бекзат Акматовдун аракети ийгиликтүү чыкты. 5-4. Өтө бир керемет кубаттуу соккуну Кылымбек Сабыралиев ишке ашырды. Ошол эле учурда анын соккусу оюн талаасынын ичинен орун алган. Азыр эми топту күтүүдөбүз. Жана эми бул Кыргызстан чемпионаты жогорку лига болгонуна карабастан азыр топ алыска кетип калса ошол бир топту күтүп жаткандагы бир таң калыштуу көрүнүш. Ал учурда Эшболот Дүсөн уулу дароо биринчи соккусу менен командасына упайды алып келип берди. Эйс жасады ал менен кошо. Анын жыйынтыгында азыр энергетик командасы 6-5 эсебинде алдыга чыккан. Бирок азыр эле бактайын деп жаттым эле, бирок кийинки аракетинде Эшболот Дүсөн уулу топту атаандаштардын айынтына өткөрө албай, эсеп саны кайрадан теңелип калды. 6-6. Жана бул ирет Кылымбек Сабыралиевдин узаткан соккусу торчого тийди. Анын жыйынтыгында 7-6 Саламайлик алдыда. Жана Бекзат Акматов эмне кылды?
Toptu жөн гана атандаштардын аянтчасына өткөрүп коюшу керек эле. Жана анын ийгиликсиз аракетинен кийин Энергетик командасы эсеп теңөөгө жетишкен, бирок андан кийинки топ оюнга киргизген учурда кайрадан эле Салам Аликтин оюнчулары мыкты болуп чыгып, эсепти 8-7-ге айландырган. Дагы да болсо топ Салам Аликте жана чабуул жасаганга мүмкүнчүлүк бар. Коргонууда Энергетиктин оюнчулары мыкты жана бош аймакка топту узатты. Бексултан Рустамжан уулу жана эсеп саны 8-8. Нуржигит Аманбай уулу анын соккусу атандаштарына оорчулук жараткан жок. Топту тосууда бирок сокку узатууда өздөрүнөн өздөрү эле каттага жол берип койду Салам Аликтин оюнчулары. 9-8 Энергетика эми бул партиянын жүрүшүндө алдыга озуп чыкты. Жана Нуржигит Аманбай уулу азыр катары менен командасына өтө керектүү упайларды алып келип берүүдө. 18. Жана дагы бир ирет азыр эйс жасады. Нуржигит Аманбай уулу жана ортодогу айырмачылык 3 упайга чейин жетти. Жана ушул учурда Андрей Анкудинов Салам Аликтин башкаруучусу тыныгуу алды. Роман Шилов эми өз сөзүн айтып, эсеп санын кыскартты. 9-11. Аз жерден азыр топту жоготуп коюштады. Энергетиктин оюнчулары бирок ошентсе дагы кийинки аракет менен чабуулга барат. Жана бул учурда Урмат Капар уулунун аракети командасын упай алып келип берди. Ортодогу айырмачылык 1 упайга чейин кыскарды. 10-11. Баяман Мурзамамитов анын чыгарып берүүсү командасына ийгилик алып келип берген жок. Тескерисинче бул жүрүш Энергетиктин оюнчусу Бексултан Рустамжан уулунун аткаруусундагы сокку менен жыйынтыкталды жана эсеп 12-10 Энергетиктин пайдасында. Дагы да болсо Салам Алик командасы Энергетикти кууп жетүүгө аракетин кылат. 11-12. Аспанжар Абитов топту ортодогу айырмачылык дагы да болсо кайрадан 2 упай айырмасын түзөт. Энергетик командасы болгон күчү менен ортодогу айырмачылыкты узартып, биринчи жерден болуп 25 упайда топтогонго аракет кылууда. Энергетик оюнчуларынын бул максаты ишке ашып, аны азыр бир нече мүнөттөн кийин билип калмакчыбыз. Ал учурда Салам Аликтин оюнчулары атандаштарын алыска узатпай кууп
жетип келүүгө аракетин көрүп жаткан байколобуз. Дагы бир упай Саламайликтин пайдасында. Анын жыйынтыгында эсеп саны 12-13. Керемет Кылымбек Сабыралиев жай гана топту бош аймакка өткөрүп койду. Бул жерде азыр Саламайлик кайрадан ортодогу упай айырмачылыкты кыскартууда 13-14. Урмат Капар уулу команданын капитаны азыр эсеп санын теңөөгө аракетин көрмөкчү, бирок анын соккусу өтө кубаттуу эмес. Ал эми анын атаандаштары Ишболот Үсөн уулу тагырааган узатылган соккусу өтө эле кубаттуу. Ошол учурда так 15-13 энергетиктин оюнчулары алдыга озуп чыкты. Жана аз жерден азыр Торчо дал ушул энергетиктин пайдасында ийгиликтүү болуп чыгарга жакын калган. Бул жерде Бексултан Рустамжан уулу чоң катага жол берди. Ал атаандаштарын алдайын деген ою ишке ашпай, өзүнө алданып калды. 14-15. Кылымбек Сабыралиев бул партиянын жүрүшүндө азыр неченчи ирет командасына упай алып келип берди. 16-14. Жана командалар ушинтип эми алмак салмак упай топтоо менен алек. 15-16. Ортодогу айырмачылык 1 же 2 упайдан азыр ашпай жаткан учуру. 15-16. Жана өтө керемет узаткан сокку, бирок так эмес. Анын жыйынтыгында энергетик командасы эсеп санын 17-15 айландырды. Жана дал ушул 15-чи катар санында oyun алып барган энергетиктин оюнчусу Нуржигит Аманбай уулу топту оюнга киргизет. Роман Шиловдун аракети азырынча упай менен жыйынтыктан элек. Жана эми гана атаандаштары мыктыраак болуп чыкты бул жерден. Жана 18-15 эсебинде энергетик командасы бул партияны жеңип алууга жакын келүүдө. Роман Шилов жинденди көрүнөт. 16-чы упайды командасына алып келип берди. 16-18. Кезектеги энергетиктин чабуулу жана дагы да болсо ийгиликтүү. 19-16. Жана эгерде бул партия ушундай эле темп менен жүрө турган болсо, анда биз албетте 5-чи партияны дагы көрүп калышыбыз мүмкүн. 17-19. Жана бул жерде Роман Шиловдун аткаруусундагы тоспо ийгиликтүү болуп чыкты. Жана ортодогу айырмачылык 1 упайга чейин кыскарды. 18-19.
Бирок кийинки чабуул энергетиктин аткаруусунда жана бул иреттагы Салам Аликтин тосмосу өтө күчтүү болуп чыкты. Эсеп теңме-тең 19-19. Жана тайм-аутту эми албетте энергетиктин машыктыруучусу Жеңиш Жүрөбаев алат бул жерде. Неченчи ирет Салам Аликтин тосмосу командасын упай алып келип берди. Акыркы көп эле жолу тосмодон Салам Алик упай алган, бирок бул партиянын жүрүшүндө азыр 3-чү ирет катары менен тосмодон упай алуу албетте өтө бир тосмодон мыкты чебер экендигин далилдеп коюшууда. Бирок өздөрүнөн өздөрү азыр ката кетирип эсеп санын 20-20 кылып айландырып койду. Салам Аликтин оюнчулары бул ирет коргонууда мыкты, жагы да болсо тоспо. Дагы да болсо топ оюн ташта эми гана мыкты деген чабуул болгон, бирок бул ирет дагы Салам Аликтин оюнчулары ийгиликтүү болуп чыкты. 21-20 жана Роман Шилов топту оюнга киргизет. Роман Шиловдун аракети жаман эмес, бирок энергетиктин оюнчулары болгон күчү менен бул беттешти сактап калууга аракетин көрүүдө. Адет Алымов керемет соккусу менен эсепти теңеп койду. 21-21. Жана Адет Алымов кезектеги аракети. Жана бул жерден катаага ким жол берди? Нуржигит Аманбай уулу энергетиктин оюнчусу катага жол берди. Жана 22-21 Салам Аликтин пайдасында команданын капитаны Урмат Капар уулу топту оюнга киргизет. Жана бул ирет өтө кубаттуу соккуну узатууга жетишкен Эшболот Үсөн уулу, бирок тагы эмес. Анын жыйынтыгында эсеп саны азыр 23-21 Салам Аликтин пайдасында. Дагы да болсо энергетик командасы чабуулга барат жана бул жерде топ антеннага тийген жана 24-чү упай Салам Алик командасынын пайдасына жазылат. 24-21 дал ушул учурда Жеңиш Жүрөбаев акыркы аракетин колдонуу менен 30 секундалык тыныгуу алды. Топта команданын капитаны Урмат Капар уулу. Анын аракети азырынча мыкты. Жана Тосподо өз ишин мыкты аткарган Нургазы Баятов командасына 25-чи упайды алып келип берди. Жана эсеп саны 25-21. Жана партиялардын эсеби боюнча 3-1 Салам Алик командасы алдыда. Жана Салам Аликтин 3-чү ирет катары менен жеңишке жетүүсү менен куттуктайбыз. Энергетик командасына кийинки оюндарына ийгилик каалайбыз. Жогорку лиганын алкагындагы Салам Алик жана Энергетик командасынын ортосундагы беттешти көрдүңүздөр. Биз менен чогуу биргеликте бул оюнду көргөнүңүздөр үчүн рахмат айтабыз. Баяндамачылык милдетти мен Кубан Жумамединов аткардым. Кийинки беттештерде амандашканча сак саламатта туруңуздар.